Geçigini belgilүү болгондой, Акылбек Жапаров 6 ноябрда кол койгон токтом менен өкмөт ичинде кээ бир жаңы өзгөрүүлөр болуптур. Мисалы үчүн Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кайрадан экиге бөлүнүп, социалдык өнүктүрүү, эмгек жана миграция министрлиги түзүлүптүр. Мурда миграция маселелери Тышкы иштер министрлигине берилген. Аны менен катар кээ бир мамлекеттик агенттиктер, өкмөт алдындагы агенттиктер департамент же кызмат болуп, мекемелер ичине кириптир. Мисалы үчүн спорт, жаштар саясаты жана дене тарбия агенттиги департамент болуп, Маданият министрлигинин ичине кириптир. Мурда мындай аябай чоң өкмөт түзүмдөрүн кыскартуу боюнча убадалар берилген. Ал убадалар аткарылгандан кийин эми кайрадан жаңы министрликтерди түзө берсе болот. Мисалы үчүн санариптештирүү министрлиги кайрадан түзүлбөдүбү. Бирок маселе андай эмес. Маселе ошондой министрликтер менен мекемелер канчалык көп болсо дагы, мейли 100 болсун, баары өз милдеттерин 100% аткарып, коюлган милдеттерди жана максаттарды аткарса. Бирок бизде негизинен канча болсо дагы, көп болсо да, аз болсо дагы алар өз милдетин так аткарбайт.